Абаны ынымдоо жана жылуу суюктуктарды ичүү узакка созулган жөтөлдү айыктырууга жардам берет. Жардам катары какырыктын чыгышына түрткү берүүчү жылуу суусундукту көп ичүү керек. Какырык суюктуктан пайда болот. Эгер адам жетиштүү ичпесе, какырыктын пайда болушу токтоп, жөтөл узакка созулат. Дарыгердин айтымында, бөлмөдөгү абаны ынымдоо өзгөчө жылытуу мезгилинде, үй ичиндеги аба кургак болгондо маанилүү. Ал кошумчалагандай, бул дем алуу жолдорунун былжыр челдерин кургатып, калыбына келтирүүгө тоскоол болот. Попов белгилегендей, жөтөлдүн түрлөрүнө жараша ар кандай дары-дармектер колдонулат. Ар кандай механизмдери бар жана албетте дарыгер терапияны жазып бериши керек. Ал ошондой эле ынымдуу жөтөлгө көбүнчө колдонулган жардамчы каражаттарды сунуштайт.